Bu pazar el için hizmet kılış gerek. Jeke biröөнүн кызыкчылыгына hizmet kılış gerek emес. Кара Суу районундагы Туратали базарынын соодагерлери базар жетекчиси Нурбек Эргешевдин кызматтан кетишин талап кылып чыгышты. Анткени жетекчилик товар сактоочу жайлардын ордуна соода түйүндөрүн коюуну, базарга аты берилген Туратали Үсөн уулунун эстелигин жылдырууну көздөп жатыптыр. Мына базар азыр эмне болуп атат? Базар жок болуп атат. Ошон үчүн келгиле ойгонолу, кимди татыктуу бир адамды коюп алайлы. Бизге кимиси болсо да бизге чын көңүлүнөн, ак ниетинен, эркектик намысы менен иштеп берген адамды коюп алсак болду бизге. Менин местам былтыркы ошол эле местама 4650 сом төлөйт элем. 36 квадрат метрге. Быйыл эч кандай себеби жок эле, ошол жерге 40 миң төлөйсүң или башка чыгып кетесиң деди да. Мен ошого макул болуп туруп, мен 40 миң 2 февралда 40 миң кассага төлөп коюп, квитанциясы алганмын. Алып туруп кийин анан келип иштейин десем, уже 3 февралда башка бирөөгө оформить этип койгон экен. Айына да ошо? Айына 40 миң сомдон кылып койду. Нааразычылык акциясына 16 жылдан бери аталган базарды жетектеп келген Манасбек Үсөнов да катышып, соодагерлердин таламын талашууда. Ал азыркы базардын жетекчилигинин кызматына канааттанбасын айтып, базарды башаламандыкка айлантканын билдирди. Эми эң оор болду мага укканым эстеликти жылдырабыз. Мен павильондорду бузабыз, контейнер коебуз дегенде дагы барып 10 күндөн бери күтүп атамыш боламыз. 10 күндөн бери келемин, ошо машинадан түшпөймүн. Барбы? Жок. Барбы? Жок. Келдиби? Жок. Азыр анан кирип көрүңүздөр. Жок. Акырынан бүгүн 5 мүнөттүк бир акция кылып коелуп, анан 10 марттан кийин эгерде чечилбесе, анан өзүнө жараша. Менин бул жерде айтпакчы эч кандай кызыкчылыгым жок. Ал эми Туратали базарынын жетекчиси Нурбек Эргешев нааразычылык акциясын Манас Үсөнов өзүнүн кызыкчылыгы үчүн уюштуруп жатат деп сыпаттап, айтылган дооматтарды четке какты. Буга чейин ал базарда мыйзамсыз көрүнүштөргө жол берилип келгенин айтат. Анткени буга чейин аталган базардан мамлекетке айына 210 миң сом гана түшүп турган. Ал бул сумманы 3 миллион сомго чейин көтөрүптүр. Бул нерсени айта кетсек, мындай болгондо бүгүнкү күнгө чейин ортодо посредниктер көп болгон да. Анан биз биринчи келип эле арендаторлор менен акылдаштык. Кандай кылабыз? Эмне себептен 15 жылдан бери айына 210 миң, 210 миңден 260 миңге чейин план бар экен мамлекетке. Анан биз айттык, прямой түзүп берели, ортодо посредниктер жок кылалы. Биз бир аз планды көтөрөлү десек, баары макул болду. Ошонун негизинде биз пландарды көтөрдүк дагы. Азыр бүгүнкү күндө мына январь, февраль уже 3 миллиондон 3 миллион 100, 3 миллион 200ге чейин төгөт алабыз. Неге дегенде биз келгенде эле биз барып бир айланып чыктык базардын ичинче. Силер да көрүп кетсеңер болот. Аябай талкаланган, баардык жер талкаланган. Бул базарды куруш керек кайраданчы. Анда базарда соода орундарын ижарага алып иштегендер башкаларга кошумча ижарага берип жүрүшкөн. Ал эми мыйзамга ылайык ижарага берүүгө болбойт. Мындан улам айрым соодагерлер менен келишим бузулуп, базарды иретке келтирүү аракетин көрүп жатыптыр. Ошондой эле эстелик жылдырылбай турганын билдирди. Бизде административный зданиялар 15 миңден төлөгөн жерлерге биз барып канчадан бере аласыңар десек, биз кичине чүрүп бериле деген 12 миңден түз бердик, 10 миңден түз бердик. Бирок өзлөрүнө прямой түз бердик. Неге дегенде алар ыйлап атат элдерчи. Биз 20 жыл, 25 жылдан бери отурабыз, ортодо эле посредниктер жеп атат деп. Бүт эле басып алган. Ар жактан келгендер, бири Ноокаттан, бири Алайдан договор кылып алган, 1,5 миң кассага алып келип төгөткөн дагы, ал жактан болсо 15 миңден алып кететкен. Ошон негизинде биз көтөргөнбүз. Ал эми соодагер Салия Макамова уюштурулган митингти мурунку жетекчи Манасбек Үсөнов кайра кызматка келүү амалы деп сыпаттайт. Анткени буга чейин Үсөнов кызматта олтурган кезинде соодагерлерден келишим түзүү үчүн мажбурлап акы алып турганын кошумчалады. Эски базарком доорунда, Үсөнов Манас доорунда биз базардын кассасына 5 миңдин тегерегинде акча төкчүк, бирок бизден өзүнүн жеке кызыкчылыгы деп бизден мажбур түрүндө 1,5 миң АКШ долларынан 2 миң АКШ долларынан алып турчу. Жыл сайын келишим түзүү үчүн деп. Эгер бербей койсок, андай соода түйүндөрүбүздү тартып алат эле, биз соодагерлер коркконубуздан берет болчук. Кара Суу базары Борбор Азиядагы эң ири соода жайларынын бири болуп саналат. Анда Туратали базары 1994 жылы негизделген, 2008 жылы мамлекетке өткөрүлгөн. Базарда 1400дөн ашуун соода оруну бар. Алмагүл Эркебагызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.